Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы тарых барактары 7 ноябрь. Сабактын максаты ушул күнү болуп өткөн маанилүү окуяларды билесиңер, мекенди сүйүүгө тарбияланасыңар. 7-8 ноябрь күндөрү Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү катары 2017 жылдан бери белгиленип келет. Кыргыз элинин тарыхы үчүн бул кандай күн? Бул күндөр жөнүндө силер эмне билесиңер? 7 ноябрь. Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү. 1917 жылдын 24 октябрында большевиктер партиясынын жетекчилигинде башталган куралдуу көтөрүлүш жеңиш менен аяктап, убактылуу өкмөт кулатылып, анын ордуна Владимир Ильич Ленин башында турган совет бийлиги орнотулган. 1918 жылдан тарта СССРда 7 ноябрь Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү катары белгиленип башталган. 1917 жылдагы Октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө ээ болушуна түздөн түз таасирин тийгизген терең мааниси бар окуя. Ноябрь басма сөз күнү. 1924 жылы ушул күнү биринчи жолу Кыргыздын туңгуч газетасы Эркин Тоо, азыркы Кыргыз туусу гезитинин алгачкы саны жарыкка чыккан. Бул дата 1993 жылы өкмөттүн токтому менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин күнү деп жарыяланган. Бул күн Кыргыз элинин тарыхында чоң маанилүү күн болгон. жыл 6-7-8 ноябрь 137 интеллигенциянын атылган күнү. Бул окуяны дал ошол жылдары НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген Абыкан Кыдыралиев 1973 жылы кызына Бүбүрага керез кылып калтырып кеткен. Бүбүра Кыдыралиева бул сырды 17 жыл бою сактап келген. Кийин гана 1990 жылы аны ачыкка чыгарган. Бүбүра Кыдыралиеванын айтуусу боюнча, ал жерден казылып алган 137 адамдын сөөгү Ата Бейит мүрзөсүнө коюлган. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхында репрессия курмандыктарынын салымы абдан зор. Үмүт шамы өчпөй жанып менин элимдин, келечекке карай баралы. 7-8 ноябрь 2017 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү деп жарыяланып, белгиленип келет. Бул күн эне сайда ат ойнотуп Кыргыз кагандыгын курган Барсбек кагандан баштап бүгүнкү күнгө чейин эгемендик үчүн күрөшкөн жана сактап келген Кыргыз элинин чыгаан уулдарын, карт тарыхыбызды эскерер күнүбүз. Демек, балдар, силер да келечекте мекен үчүн кызмат кылган, өз өлкөңөрдү сүйгөн Кыргыздын чыгаан уул кыздарынан болосуңар деген терең ишеним менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Эркин жеримде